Оронгон кыздар кеңири шым кийсе болобу дейт. Болот. Эгерде шым кеңири болгон болсо, үстүндөгү көйнөгү тизеге чейин, тизеден төмөн түшүп турса, анда кеңири шым кийсе болот. Анткени баскан турган ыңгайлуураак, жанагы ошол юбкадай эле көрүнгөн болот. Анан жанагы денеге жабышып калган гамаш сыяктууларды кийген болбойт. Жабышкан жынсылар болбойт. Эгерде жынсы кие турган болсо, сыртынан узун плащ кийиш керек. Ошол жанагы согончокко жакыныраак түшкөн. Жанагы буттун жанагы балтыры бар го, балтырдан төмөнүрөөк түшкөн плащ менен гана болот. Эгерде андай эмес болсо, анда көйнөк кие турган болсо тизеге чейин. Анда этегиндеги шымы, урматтуу бир тууганым, мындай кенен болуш керек. Кенен болуш керек. Бутунун мүчөсүн мындай бир бууп турган болбош керек. Эми кийим кийгенде албетте мода, албетте ошол адамды үрп-адат каралыш керек сөзсүз түрдө. Ага маани бериш керек, бирок ошол убакта шарият бузулбаш керек. Тирүү жандын жан жаныбарлар адам көзүн тартпай сүрөтүн тартса болобу? Жалпы элес жарай берет. А бирок көзү, мурду ачык болуп билинсе, анда шариятта арам болот, ал кыяматта күнөө болот.